Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Орозоңуздар кабыл болсун. 7 каналда Орозодо 30 сабак теле долбоору. Бүгүн сиздер менен биз Кудай буйрса тарых жөнүндө сөз кылабыз. Тарыхты билбесек, небере чеберлерге окутпасак, үйрөтпөсөк, бул чоң айып болот. Ушул тарыхка, кыргызга ат көтөргүс, салым кошкон агайыбыз, биздин сүйүктүү агайыбыз келген. Тарых илимдеринин доктору, профессор, академик агайыбыз Осмонов Өскөн Жүсүпбекович агай. Ассалам алейкум, орозоңуз кабыл болсун агай. Рахмат. Агай, бүгүнкү биздин убактыбыз 20 мүнөт. Анан эмисин өмүр байыңызга токтолсок, ал жетпейт экен. Ошого дароо эле баягы эл журтубуз менен баштап мынакей колдумда да керемет жаңы чыккан китеп. Мен билгенден агай бир 100га жакын китеп жазды. Агайдын китептери менен балдарыбыз окуп атат, эл журту окуп атат. Анда агай эл журтуңуз менен амандашып алыңыз. Ассаламу алейкум мекендештер, мусулмандар, баарыңыздарды ушул Рамазан айы менен куттуктап кетемин. Тилегиңиздер кабыл болсун. Көпчүлүк мусулмандардын баары тең эле ушул мекенибиздин өсүп өнүш үчүн, жергебиздеги тынчтыктын болуш үчүн, жергебизде ар дайым токчулук болуш үчүн мына жаз келип калды. Кудай буйрса, ошол жаздагы жарыш деп коет, ошол ийгиликтүү болсун. Күздүн камын ошо жазында көр деген деп бар эмеспи? Ошо баардыгы тең дыйкандарыбыз дагы, малчыларыбыз дагы ушул жылды жакшы тосуп алып өткөргөнгө ниет кылып турган мезгил. Ошол орозо туткан биздин момун мусулмандарыбыздын баары, тутпаган элибиз дагы ушул айда ушу Кудайдан жакшылыктарды тилеп, жакшы ниет кылып, дуа кылып аткан учуру ошолордун баары кабыл болсун деп айткым келет. Рахмат агай, ден соолуктуу болуңуз, орозоңуз кабыл болсун. Мына канча деген шакирттерди, окуучуларды тарбиялап чыгардыңыз, канча докторлорду, кандидаттарды, анан окуу жана окуу дейт. Анан ушул сумкаңызда дайыма китеп жүрөт, машинада дайым китеп жүрөт. Иш бөлмөңүзгө барсам, аяк китепке толгон. Анан чыны казына ушул дагы. Биздин ушул кыргыздын бүгүнкүсү, эртеңкиси, мурункусу ушул китепке. Анан мынакей алдыңызда керемет китептерди алып келиптир. Ушул китептерге да бир токтолуп берсеңиз агай. Жакшы болот. Мына эгемендиктин шартында ошол кыргыз элинин өзүнүн тарыхына болгон кызыгуусу аябай жогорулабадыбы? Ооба. Карапайым эл дагы тарыхка кызыгып, адистиги бөлөк болсо дагы ушул тарыхый бир маалыматтарды айтканга, жазганга далалат кылып аткандар, булардын саны дагы көп. Анан эми тарыхты негизи кыргыз элинде айтылгандай, бөдөнөнү сойсо дагы касапчы сойсун дегендей, ар бир адис өзүнүн кесиби менен алек болгону жакшы, бирок тарыхка кызыгып, ошол тарых боюнча билгенин жазып айтып аткандарды дагы күнөөлөгө болбойт. Алардын саны арбын, алардын айткандарын, жазгандарын профессионал, адистиги тарыхчы болгон адам бир электен өткөрүп, анан ылайыктуусу болуп, реалдуу чындыкка туура келсе, аларды илимий айлампага, анан окуу айлампасына киргизебиз. Анан негизи мына мусулманчылыкта деле айтат, динди тутканда дагы билим алып, ошонун деңгээлинде туткан бул өзү жакшы болот деп айтылат. Анан билимсиз адамдын дин тутканы ошол опурталдуу деген дагы маалыматтар бар. Ошондуктан биз бул мамлекеттик мектептерде иштегендиктен, окуу жайларында иштегендиктен, ошол мамлекетибиз светтик, динден ажыратылган мамлекет болгондуктан, негизинен тарыхты изилдөөдө өзү концепциялар, негизинен 3 концепция бар да тарыхты изилдөөдө. Биринчиси, бу да кеңири жайылган, бул диний концепция. Дин боюнча дагы мына Кыргызстанда көп китептер чыгып атпайбы? Анда ошо диний концепция боюнча программалар түзүлөт. Ошол диний концепция боюнча
окуу куралдары түзүлөт, диний концепция боюнча ошол сабактар өткөрүлөт. Бул өзүнчө бир багыт, тарыхты изилдөөнүн бир багыты. Мында эң башталганда эле ошол диний окуунун башталышы ушу ааламдын ээси Кудай Алла Таала, анан ал адамдарды ушул топурактан жараткан, анан кийин адам атаны топурактан жасап, анын кабыргасынан обо энени жасаган. Ошондон баштап аларда дагы баскычтарга бөлүнөт. Ошол Нух пайгамбарга чейинки бир мезгил, андан кийин Иса пайгамбарга чейин бир мезгил, андан кийин чыныгы дин пайда болду деп мына Мухаммед пайгамбардан берки мезгил бир. Анан мына диний окуу боюнча мына Чубак ажы алым раматлык алардын кишинин лекциялары бүгүнкү күнгө чейин эфирден жаңырып атпайбы? Ошо киши айтканын мен угуп калдым. Ислам динине суроо берилди да а кишиге. Ислам динине чейинкилер, тиги христиандар, байыркы диндеги жашаган адамдар, буддисттер, зарастризм динине сыйынгандар, шаманизм динине сыйынгандар, булар бейишке киреби деген суроо болду да. Анан ошондо жообу мени таң калтырды. Ошо киши жооп берди. Ислам динине чейин диний ишенимдер менен жүргөн адамдар, ислам дини пайда болгонго чейин. Анан кийин ошолордун баары тең өзүнүн ишеними болгондугу үчүн алар бейишке кирет деп жооп берди. Ал эми ислам дини пайда болгондон кийин эле мурдакы динди кармала берсе, анда күнөөгө батат дегендей сөз айтты да. Бул диний концепция түшүндүрүүдө, билим берүүдөгү диний концепция. Андан кийинки концепция мына баарыбыз тең мектепте окудук, совет доорунда эметтик, бул марксисттик, лениндик концепция, формациялык окуу деп коет. Анда ал боюнча тарыхты жанагындай 5 формацияга бөлүп, адегенде алгачкы опшуналык коом болгон. Алгачкы опшуналык коомдун башында адам үйүр болуп жашаган, жапайы айвандардан алардын адамдардын үйүрүнүн айырмасы болгон эмес, сүйлөшкөндү билген эмес. Анан сырткы кебетеси гени адам булар, бирок сырткы кебетесинде булар маймылга окшош болгон деп жазабыз. Албетте бул өзүнчө концепция, бул диний окуу менен шайкеш келбейт эч убакта. Шайкеш келбейт. Диний окуунун өкүлдөрү муну сындайт. Ошол жанагы алгачкы опшуналык коомдон кул элечилик коомго өткөн, кул элечилик коомдон феодалдык коомго өткөн, феодалдык коомдон капитализмге, анан капиталисттик коомдон социализм, анан жогорку фазасы коммунизмге өтөт деген бул марксисттик, лениндик концепция. Совет доорунда мына үстөмдүк кылган эң негизги тарыхты окутуунун концепциясы ушул болгон. Анан азыркы мезгилде 3-чү концепция бул цивилизациялык окутуу, тарыхты цивилизациялык ыкма менен изилдөө, анан ошол цивилизациялык ыкма менен окутуу. Ушундай билим берүү концепциясына мына эгемендүүлүккө чыккандан бери биз ошондой концепцияга өтүп, анан ушул багытта окуу китептерин жаза баштадык. Мына азыркы мезгилде мына бир россиялык окумуштуу Сибирдик кыргыздардын цивилизациясы деген монография жазып, абдан катуу талкуу жүрүп, анан колдогондор да болуп, колдобогондор да болуп атат. Бул негизинен принципи туура. Анткени биз 18-жыл эле башында бул тарыхты окутуунун адегенде концепциясы иштелип чыгат. Андан кийин ошонун негизинде мамлекеттик стандарт пайда болот. Анан ошонун негизинде мамлекеттик стандарттын негизинде программалар түзүлөт. Эмнени окутуш керек, кандай окутуш керек. Анткени мына демократиянын шартында идеялар көбөйбөдү. Плюрализм идея ар тармактуу. Ошолордун баарын тең эле окуу жайларда окута берсек, анда башаламандыкка жол берилет да. Единый бирдиктүү бир программа болуш керек. Ошонун негизинде окуулар
окуу китептери жазылыш керек тарых боюнча. Анан биздин акыркы мен айткан цивилизациялык концепция боюнча окуу китептерин жазуу ушул эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында башталган. Анан биз баарыбыз тең тарыхчы окумуштуулар совет доорунда билим алып калгандыктан бул стереотипти катып калган, көнүп калган, көндүм болуп калган принциптерден чыгып кетиш өтө эле кыйын болгон. Жанагы марксисттик, лениндик концепция менен окуганбыз да. Анан ал тургай мектепте иштеген миңдеген тарыхчы мугалимдердин көз карашындагы бузуш, өзгөртүш бу дагы өтө татаал. Мына ошол көз карашты өзгөртүү ушу тарыхчылардын бир уунуна туура келип калды, ушу бизге туура келип калды да, ошону өзгөртүү. Аларды өзгөртүш үчүн биз өзүбүз өзгөрүш керек болчубуз. Биринчи. Билимди биз ошол формациялык ыкма менен, концепция менен алып алганбыз. Анан цивилизациялык багытты өтүш үчүн адегенде биз өзгөрүш керек болду. Адегенде 2000-жылы чыккан китептерде аралашып калды формациялык окуу менен тиги цивилизациялык окуу. Анан 18-жылдан баштап ушул 2015-жылдан десек болот, ушул программасындагы мамлекет стандарты дагы ушул цивилизациялык ыкма менен окутууга толук өтүп калдык дагы, ошол боюнча китептерди жаза баштадык. Мисалы болуки 6-класс бул 18-жылдан бери окутулуп атат. Мына мисалы алсак, мурун баягы мен айткандай формацияга бөлүп окутсак, мына мунун биринчи бөлүмү кыргыздардын ата бабалары көчмөндөр цивилизациясынын башатында. Көчмөндөрдүн цивилизациясы. Бул көчмөндөр деген батышта жазып жүргөн, бул артта калган цивилизация. Токтоп калган, катып калган цивилизация, өнүкпөй калган ушул көчмөн турмушта жашаган элдер деген, ошол жанагы евроцентризм окуусу боюнча алдыга кеткен Европа, артта калган Азия, Азияда негизинен көчмөндөр жашайт. Булар артта калган деген окуу бар болчу. Ошону өзгөртүү маселеси туруп калды да бизде. Ошону өзгөртүп, мына бир бөлүм ошого арналды. Экинчи бөлүм кыргыздардын көчмөн жана отурукташкан цивилизацияда өнүгүшү. Мына биздин ата бабалардын аты калгандан бери, мына буга чейин 2000 жыл деп жүрдүк эле, жаңы тарыхый маалыматтар бул кыргыздардын бул Борбордук Азияда жашап атканына 3000 жыл болду деген мына тарыхый булактарда, Кытайдын тарых булактарында дагы эметти. Мурун биз 2200 жылдыгын белгилесек, азыр мына 3000 жыл болуп калды. Көчмөн жана жарым көчмөн турмушта жашаган бул цивилизация. Мына ушул китептин экинчи бөлүмүндө мына Енисейдеги кыргыздардын цивилизациясы, Енисейдеги кыргыздардын мамлекетинин пайда болушу жана чыңдалышы, эң алгачкы тарыхта аты калган ажол орустун бири Барсбектин ишмердиги, анан алардын жана көк турктор менен согушу, кыргыз мамлекетинин башкаруу түзүмү, бу да цивилизациянын бир бөлүгү мамлекет түзүү, аны башкаруу деген дагы бул өзүнчө чоң искусство. Ошонун башкаруу түзүмү жөнүндө атайбы параграф болуп атат. Кыргыздардын куралдуу күчтөрдү куралды мыкты жазуу, бу да цивилизациянын белгиси. Мына жана кан темирди эритип, метеориттеги темирди эритип туруп, ошондон курал жарак жасаган кыргыздар. Бөлөк этностордон айырмаланып. Ошондуктан кытайлар кыргыздарды сызянгундар, темир усталар деп атаган экен. Анан ошол темир устаны метеориттекти чагылгандын огу деп коет кыргыздар. Ошо түшкөн жерди казып алып, жанагы чопо мештерде жазап, анан кийин ошолордо эриткенди билген. Жаанын учун, жебенин учун, найзанын учун жазап эметкенде, ал жанагы завод чопуттарды тешип кетишкен да. Мына ушуну жазап, анан кыргыздардын тиги жасаган куралдарына Азияда чоң талап болгон. Бул цивилизациянын бу да бир белгиси да. Анан кийин биз мактанып айтып жүргөн тиги 9-кылымдын ортосунда түзүлгөн кыргыздардын улуу державасы.
Мына биз өтө сыймыктануу менен ушул держава жөнүндө сөз кылып, бул китептерге жазып келатабыз. Сонун агай. Азыр биздин 5 мүнөттөй убактыбыз калыптыр. Мынакей сонун китептерди алып келипсиз, жаңы китептерди, жаңы тарыхый маалыматтардан. Сиздин дагы бир өзгөчөлүгүңүз, эмгегиңиз ол тарыхты ошол орусча, кыргызча тартып чыгарып элге берип, мына ютубтарда жүрөт. Сонун анан баягы бабалар баянында 1 2 3 4 5 деп кетип атпайсызбы? Ооба. Бунун баардыгы ошол тарыхта. Анан мынакей дагы алдыңызда китептер турат, ушулар жөнүндө айтып берсеңиз. Анан сиз баягы дагы баса белгилеп айтып кетчү нерсе, агай ушул дин комиссиясында дагы мүдүр болуп иштеп калдыңыз. Ошондо да өзгөчө ошол тарыхка, динге чоң бир кызмат кылдыңыз да. Анан бул эми билгендер үчүн чоң бир казына. Анан ушул көпчүлүк биздин тарыхчылар бар, бирок ушул баягы мындай китеп жазышпайт, болбосо мындай жанагындай эфирлерге чакырсаң келишпейт да. Мына ушул эмгектер жөнүндө айтып берсеңиз. Эми азыркы мезгил жанагы цивилизациянын эмеси бул глобалдык цивилизация. Ааламдашуу процесси жүрүп атат, муну эч ким токтото албайт. Ааламдашуу процессинде ошол алдыда көч башында бараткан элдер менен аралашып, ошолор менен кошо кадам шилтебесек, анда артта калып калабыз. Өзүбүз саны жагынан аз элбиз. Мына биз 7 миллиондон ашык эл жашайт деген Кыргызстанда деген менен ошонун этникалык кыргыздар бир 4,5 миллион эле эл. Мындай аз сандуу эл глобализация, ааламдашуу мезгилинде жок болуп кетүү коркунучу бар. Бөлөк элдерге сиңип кетүү коркунучу бар. Ошондуктан биз тарыхты бөлөк жактары да бар. Мына бекеринен президентибиз жанагы нарк жөнүндө, анан жанагы уңгу жол жөнүндө, уңгубузга кайталы, ошол ата бабадан келаткан каада салтты унутпайлы, өзүбүзгө кайталы деп атканын өзү бекеринен чыгып аткан жок. Мына ошол мезгилде бизди бөлөк элдерде тааныш керек. Бул өзүбүз эле айта бербей, бул байыркы элбиз, 3000 жылдык тарыхыбыз бар дебей, бөлөк элдерге ошону түшүндүрүшүбүз керек. Мына азыр орус тили да чектелүү болуп калды. Дүйнөдөгү биринчи тил бул англис тили. Ошондуктан мына Борбордук Азиядагы Кыргыз Америка университети бар. Ошол жерде иштеген Чолпон Турдалиева деген профессор бар, тарых илимдеринин доктору. Ошол англис тилин абдан жакшы билет, анан идея көтөрүп калды. Агай жанагы вуздарга кеңири тараган Кыргызстандын байыркы доордон бүгүнкү күнгө чейинки деген тарыхты англис тилине которбойлу. Эң сонун, керемет. Мына англис тилине которулганына бир топ жыл болуп, мына 4-үнчү басылышы чыкты. Эң чоң талап менен кыргыздардын ичинен дагы чет өлкөдөн келгендер, муну көбүнчө биз жанагы раритет деген магазин бар эмеспи? Ошолор өзлөрү сурап, чоң талап болуп атат. Бизге өткөрүп тургулачы деп суранып турат. Анан биз улам чыгарып, мына 4 жолу чыгардык. Ошол экени негизинен чет өлкөлүктөр сатып келип атат. Туристтер келгендер мына жерибизди көрөт, элибизди көрөт. Анан булардын тарыхы кандай болду экен деп, анан ушуга кызыгып. Анан жанагы мигрант кыргыздардын көпчүлүгү да ар кайсы өлкөдө жүрбөйбү? Ошолор дагы алып кетип, анан силер кимсиңер дегенде, мына биздин тарыхыбыз бар деп ушуну көрсөтүшөт экен да тиякта. Демек биздин алуучулар, көрүүчүлөр ошол жерден барып алса болот экен. Ошол раритеттен сатып алса болот. Ушул англис тилине которулган эң чоң талап болуп атат. Анан азыркы мезгилде бул Енисей кыргыздары жөнүндө чоң бир талаш тартыштар байкасаңар интернет айдыңында жүрүп атат да. Анын ролун басмырлаганга аракет кылгандар бар. Кээ бирлер даже азчылыкты түзөт. Айрым бир тарыхчыларыбыз аякта Енисейдин жанагы Енисейдеги кыргыздар менен Тянь-Шандагы кыргыздардын байланышы деле жок. Алар эки бөлөк эл болгон деген концепцияны кармалып алышкан. Ал тургай жанагы Барысбек деген биздин ажообуз деп атабыз. Ал кыргыз эмес болгон деген сөздү айтып жибергендер бар. Анан Улуу Кыргыз дөөлөтү болгон да 840-жылдан 900-жылдын 20-жылдарына чейин 82 жыл примерно жашаган чоң мамлекет болгон. Кыргыздардын
жылдызы жаңған мезгил дейт. Бардык жагынан өнүккөн экономика, маданият, этникалык байланыштар баары өнүккөн. Анан ошого карата Кылыч Осмонов деген фамилиясы менен окшош жакшы тарыхчы бар. Ошо экөөбүз биригип бул история и культура Енисейских кыргызов деген монография, бул окуу китеби эмес, монография. Ошо Енисейлик кыргыздардын тарыхын колубуздан келишинче, билимибиздин жетишинче тарыхты ушул жерге көрсөтүүгө аракет кылдык. Бул жаңы эле чыгып, китепканаларга жаңы эле тарап аткан мезгил болуп атат. Бул дагы биздин ошол негизги максат Енисейдеги кыргыздар менен Тянь-Шандагы кыргыздар бир эл болгондугун далилдөө. Мына ушул багытта иштер жүрүп атат. Кудай сизге күч кубат берсин, агай. Эми ошол эфирибиз бүтүп калды. Бир эл журтубузга калып элек куттуктоо соңку сөзүңүз болсун. Эл журтка тарыхчы катарында айтарыбыз, тарыхчылар өлкөдө болуп аткан окуяларды ар дайым көз салып карап турабыз. Өлкөдө болуп аткан окуяларды объективдүү баалап окуу китептерине, илимий монографияларга киргизүү бул биздин милдетибиз. Мына кийинки жылдардагы өнүгүү бизге көзүбүзгө көрүнүп калды. Жалпы элге көрүндү. Мына биз студенттер менен иштейбиз. Студенттер дагы практикалык сабактарда акыркы мезгилдеги Кыргызстандын экономикалык жактан жетишкендиктери, маданий жактан жүрүп аткан аракеттер, элдин аң сезиминдеги болуп аткан өзгөрүүлөр, анан кийин ошол жаштардан да биз байкайбыз, чынында эле бул жаштар дагы өзүнүн өткөндөгүсүнө кызыгып, жанагы оңгу жолго түшүүгө дилгир болуп аткандыгын байкап атабыз. Буюрса, ушул кийинки жылдары Кыргызстан өнүгүүнүн жолуна түштү деген аябай чоң ишеничибиз бар. Ошондуктан биз мен элибизге ушул башталышты ар тараптан колдоп, мамлекетибизди өркүндөтүп, анан жанагы биз кичинекей мамлекетпиз, аз сандуу элбиз дебей, цивилизациянын көч башында бараткан мамлекеттерге теңелгенге аракет кылышыбыз керек. Келечек жаштардыкы. Ошондуктан биздин жаштар бизге караганда кыйын болуш керек. Бизге караганда көп ийгиликтерге жетиш керек. Мына санарипке өтпөсөк, мына өкмөт тарабынан айтылып атпайбы? Буга өтпөсөк биз артта калып калабыз. Жасалма интеллект деген пайда болду. Жасалма интеллектти биз өздөштүрмөйүнчө бөлөк элдерден артта калабыз. Ошондуктан эмпи жаштарды мен баардыгын тең ушул жасалма интеллектти жакшылап өздөштүрүүгө чакырат элем. Анткени азыркы мезгилде биздин учурубузда пландуу өнүгүп аткан өлкө үчүн кадрларды даярдачы. Азыркы мезгилде рыноктун шартына, ааламдашуунун шартына ылайык адистерди даярдоо милдети турат. Эксон агай, орозоңуз кабыл болсун, эфирибиз соңуна келип калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кылымдарды карыткан эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан деп улуу дөөлөт кыргыз журтубуздун келечеги кең болсун. Кыргызстаныбыз өнүп өскөн, башка элге жардам колун сунган өлкө болсун деп тилек кылабыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки эфирден амандашканга чейин саламат болуңуздар.